Assalamu alaikum dostlar. Bir çanı çay içkiçe. Sizlerмен açık сөйлешкім келіп кетті. Қандайсыңдар? Бұл түз эфир. Ана лентаға кіргіземін, ошончун элдерге түшүнүктүүрөөк болсун деп. Бүгүн чөтө маанай анча эмес, кичине настроение түшүп кетти жана. Аябай өзүбүздүн адресибизге биз эмнелер чыгармачыл адамдар, артисттер, ырчылар, чоорчулар, актерлор карантин башталгандан баштап эле өзүбүздүн адресибизге көп атака болду. Эмнеге силер жардам бербейсиңер, эмнеге силер чыкпайсыңар, кыргыздын тоюна барганда тонналап акча аласыңарбы, аябай бай жашайсыңарбы, силер эмнеге элге жардам бербейсиңер деп көп жаман терс негативдүү сообщенияларды алдык. Бирөөлөр активисттер чыгып, артисттер силер тойго барганда дешти. Ошо жөнүндө ачык айкын сүйлөшкүм келип кетти. Эмнегедир каршы эмессиздерби? Өндөнсө эле сыймык боло берейинчи. Биринчиден мындай, биз артисттер, биз элден эле чыккан адамдарбыз. Эч кимиси бай эмес, эч кимиси кандай десем, то есть бай эмеспиз да, биз бай үй бүлөлөрдө эмеспиз, элдин арасынан чыккан адамдарбыз көп эсе. Анан биз деле акырынан оокат кылабыз. Мамлекеттик казынага кол салып, мамлекеттин акчасы менен жашаган жерибиз жок. Ал жактан байыган жерибиз жок. Өзүнүн эмгегибиз менен ыр жазып, өзүнүн чыгармачылыгыбызга салым кошуп, тойго дагы Нурлан, башка Нурлан эстебейби? Нурлан эстебейби? Анан өзүбүздүн эмгегибиз менен оокат кылып келе жатабыз. Бирок ошондо дагы сөзгө калып атабыз да. Бирок колдон келишинче чыгып аракет кылдык, жардам бердик. Кайрымдуулук иштери жасап атабыз, азыр дагы жасап атабыз. Жарымазан айтып, мектеп куруп беребиз деп иш баштасак, аны дагы жамандагандар пайда болду. Силер сагалап жугунду издеген иттердей болуп жүрөсүңөр деп. Жок, биз жугунду издеген жокпуз, биз элге жардам берели деп, мектептерди салып берели деп, билимге муктаж чет жактарда жыл массивтерде окуй албаган балдарга мектеп салып берели деп аракет кылып жүрөбүз. Чогулган акчанын баардыгы ошол жакка сарпталат. Анан өзүмдүн жашоом менен тааныштырып кетейин. Мен ушундай жөнөкөй эле бир бөлмөлүү батирде турам. Бул батир дагы өзүмдүкү эмес. Буну кыргызча кандай? Снимать этем деп коеюнчу. Орусча. Бул кухням. Кухням эң жөнөкөй. Чайник, газ, холодильник. Кудайыма шүгүр. Бунун баары бирөөнүкү. Даңкайган дворецтерим жок. Азыр айдаган машинем жок. Анан бул жакка өтөлүчү. Мына ушундай эле үйдө жашайм. Бул кухням. Анан ары өтөлү. Ачык айкын айтып берейинчи. Көрсөтөйүн. Падамам деген мурун Жылдыздардын үйүнө деген передачалар көрдүңөр беле? Көбүсү жасалмалык да. Жашырып калып берсин бир нерселерди көрсөтөбүз. Көрсөтчүбүз, анан тажадын жасалмалыктан. Бул кире беришим. Монча бут кийим бар, калган ушул. Шляпаларым. Бул жерге кирип келген эшик. Бул жак болсо достор, кадимкидей ванна. Чакан ванна. Бул жак зал.
Бир комнаталуу батир. Үтүк, телевизор, күзгү, диван, кызымдын манежи. Как обычно, кадимкидей эле кыргыздар жашагандай эле жөнөкөй. Эч бир байлыгым жок. Гитарам бар. Бул кийимди болсо эртең таратам. Жөнөкөй эле аялым экөөбүздүн атыбыз, бул свадьбадан калган. Жөнөкөй эле шкаф. Кадимки элдей эле жашайт бекенбиз. Эч кандай дворецтер жок. Болгон кийимим. Бүт барын ачык айкын көрсөтөйүн. Мынча кийим бар. Көп эмес. Бул жакта болсо келинчегим кийимдери. Меники анча-мынча. Кызымдын отургучу. Бай жашайт бекен. Аябай, Бирок банкта счетум жок. Кудайыма шүгүр бирок. Эң чоң жетишкендигим чыгармачылык башталгандан бери ата-энеме 2 бөлмөлүү батир алып бергем. Условиясын түзүп бергем. Бишкекте жашашат. Үйүндө бары бар, жетиштүү. Ошол менин чоң ийгилигим, максатыма жеткен. Бактылуумун деп эсептейм өзүмдү. Эми өзүмө Кудайым буйруса үй сатып алсам, дагы жутунбайм дегендейчи. Ачык айкын достор. Эч нерсе жашырбайм. Мен тегеримде жүргөн ырчыларым, эми ырчылардын көбүсү эле ушундай жашайбыз. Бай эмеспиз. Бар эми арасында. Бутуна тургандар бар, байлар бар, чоң-чоң үйлөрдө жашашат. Бирок көп эсе артисттер, ырчылар, актерлор көп акча таппайт. Мамлекет акча бербейт, каржылабайт. Биз өзүбүздүн күчүбүз менен эмгектенип, тойлорго суранып барбайбыз. Тойлорго ырларыбыз жаккан үчүн, тойго ырдаганыбыз үчүн өздөрү чакырып, анан барып ырдайбыз, кызмат өтөйбүз. Анан Курал Чокоев 10 тойго, 12 тойго барат деген сөздөр бар күнүнө. Эми алардын 12 тойго барам, Кудайга шүгүр барам, бирок көбүсү досторумдун тоюна барам. Тааныштарым, туугандарым тоюна барам, ошентип 12 болуп кетет, бирок анын арасынан баары акча төлөбөйт. Кымбат деле акча албайбыз. Эмне көрсөтөйүн эми. Кадимкидей эле анча-мынча дегендей. Биздин деле акча түгөндү. Бирок кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөрдү издеп, элге жардам берели деп бир идеяларды чыгарып жазып атабыз. Аны дагы көрө албагандар бар, билбейм, жаман жазат. Сөз тиет да баары бир, канчалык күчтүү болбосоң дагы, канчалык кыйын болбосоң дагы жаман сөз жүрөккө тиет. Ушинтип отургандан акырынан стресс, артисттер ошон үчүн ичип кетет көп. Стресске кабыл болот. Мына. Холодильник көрсөтөйүн. Кадимгидей жумуртка, сүт. Самое необходимое. Блатной эмес. Келинчегим болсо кайын журтта. Түркүндө каникулга кеткен. Күнүн ысыгында кызым менен ошол жакта эле болсун деп жөнөтүп койгом. Ошол көрсөтөрдө эле эч нерсем жок экен. Бүттү. Баякты көрсөттүмбү? Жакта анча-мынча жашак. Биздин менин чакан үй бүлөмө жетчүдөй. Алтындан жасалган посудаларым жок, достор. Бардыгы кадимкидей. Сураныч, ар кайсы жаман сөздөр жазып бербегиле. Эми сөз түрдө ит үрө берет, кербен жүрө берет деп сүйлөйбүз. Тигиндей сүйлөйбүз, мындай сүйлөйбүз, бирок баары деле жүрөккө тиет ал сөздөрчү. Өзүңөр деле эстеп көргүлө, биздин оруско коюп көргүлө. Ошол. Эмнегедир ушинтип
ачык айкын сүйлөшкүм келип кетти. Мамлекетти башчылар оңой албайт. Мамлекетти эл оңдойт. Качан коомчулук өзгөргөндө, ошондо бизге татыктуу башчылар келет. Президентибиз да татыктуу болот. Өзүбүз бышып, коомубуз өнүгүп, ой жүгүртүүлөрүбүз өзгөргөндөн кийин анан татыктуу президентти тандайбыз. Аты каякта бир 1500 сомго алданып, 2000 сомго алданып сатып атпайбызбы туурабы? Анан мамлекетти күнөөлөн, тиги президент күнөөлөн, бул президент күнөөлүү. На самом деле өзүбүз эле күнөөлүүбүз. Өзүбүз ушундай жашоого келгенбиз. Күнөөлөрүбүздү мойнубузга алалы. Мен да күнөөлөрүм көп. Мен деле алтын эмесмин. Бирок мойнума алган билемин да. Өз катачылыгымды, достор. Ошол, достор. Бирок умтулуулар жакшы. Мен да чоң үйдө жашагым келет. Бирок ошол чоң үйгө адал иш менен, өз эмгегим менен жетким келет. Буга чейин кымбат машиналарды айдагам. Анын баары бири жок азыр. Бирок буюрса айдайбыз. Азыр максатым Гелендваген деген машина айдагым келип жүрөт. Буюрса айдайбыз анда. Ошол туугандар, кабыл этпейсиңер. Бардыңарга ийгилик каалайм. Дин соолукта болула, орозоңор кабыл болсун. Айтыңыздар маарик болсун. Бар болуңуздар. Жөнөктүз эфирге. Бул менин апам. Кандайсың? Атам. Жеңиш. Братишка. Эң күчү братишкам. Привет барыңарга. Привет. Привет. Орыстарға ұшып. Енем орысша оқиды, орыс болып қалған. Шомна ата-енем алып берген үй ушул. Бұл жақта менің дипломдорым, медальдарым, месталарым, короче. 1, 2, 3 деп. Бар мен жетишкендиктерим. Привет. Что показать-то? Кичине мактанып коеюн, э? Мен эң чоң ийгилигим ушул деп эсептейм. Кудайыма шүгүр. Мындай вид. Терезеден. Бишкек. Ушундай квартира. Жол кире бериш. Ванна. Бул жак кухня. Спальняларды тартып берейин бе? Болбойбу? Жөн нормально экен, спальня тартып берейин. Свет күйсөйм, светті. Светти кизил. Эмеде. Анча-мынча чачып болсо нормально. Аябай эле чистоплотный болуп кетсек да. Ол атам мен апам комнатасы. Мактанчу нерсем ушул, жалгыз. Рахмат. 2-3 жыл, 3-4 жыл ушу квартирага иштеп, бүт ремонттун баарын өзүм дизайн менен жасап, мебелдерди өзүм заказ берип, үйдүн ичиндеги да стенкаларды алып, баарын өзүм жасагам. Аккордеон тартып койчу. Атам аккордеон чертет. Жодар 5 алып берген аккордеон да койчу. Жодар 5 аккордеон алып берген атама.
Ожалуйста, все. Екі бөлмелі. А, енем комнат чертеді, кстати. Кіре берейш. Яқты да өте шикарный Неме нәрсе қомыс алып жоқ. берген қомыстарды қойшы. Жаң комнат алып берген жеңіш. Жоқ, ошол қомыс сен алып берген қомыс. Бұрдағы эле комнат па? Жақсы, қандайсыңар? Мінекей, ушел. Так и живем, ребята. Не бедствуем, но и не шикуем пока что. Игорек барыңарға. Бұл очередное откровение. Все, да. Кондиционер бар бияқта, кондиционер. Рахмат айтқаныңар келсін барыңарға. Айтыңыздар марек болсын, денсаулықта болыңыздар. Вечер забрать.